Азыркы жогорку технологиялык дүйнөдө медиа биздин өз ара байланышкан жашообузга көбүрөөк таасир этүүдө. Гезит, телекөрсөтүү, радио жана басма китептер сыяктуу салттуу маалымат каражат. Ошондой эле алардын жаңы формалары, мисалы электрондук почта, электрондук китептер, онлайн оюндар жана тиркемелер бар. Бул маалымат агымы биздин жашообузду ар тараптан жакшыртты, бирок көптөгөн көйгөйлөрдү да жаратты. Учурда дүйнө жүзү боюнча 4 миллиард 2 миллиондон ашык интернет колдонуучу бар. Жыл сайын компаниялар интернеттеги жарнамаларга чоң суммадагы акча коротушат. Күнүмдүк жашообузда бизди курчап турган маалымат океанында өз жолубузду табууну үйрөнбөсөк, маалымат абдан оор болушу мүмкүн. Массалык маалымат каражаттары ар кандай позицияларга жана пикирлерге толгон. Көбүнчө биз көргөн жана уккан нерселер жашыруун билдирүүлөрдү алып жүрөт. Бул билдирүүлөрдү пассивдүү кабыл алуудан качуу жана биз маалымат алган медиага сын көз менен баа берүүнү үйрөнүү маанилүү. Массалык маалымат каражаттардан алган маалыматты жөн эле сиңирип койбостон, окууну үйрөнүшүбүз керек. Медиа сабаттуулугун өнүктүрүшүбүз керек. Бул үчүн биз туш болгон кабарларды ойлонбой эле кабыл албастан, аларга сын көз менен карашыбыз керек. Биз жолуккан жаңы маалыматка этият болуп, 5 маанилүү суроону беришибиз керек. Биринчи суроо: билдирүүнү ким жараткан? Кабарды ким жаратканын аныктаганда, билдирүүлөр өзүнөн өзү жара албайт. Алар иштелип чыгат деп түшүнө баштайбыз. Бул түшүнүк бизге бул билдирүүлөрдү так көрүүгө мүмкүндүк берет. Экинчи суроо: биздин көңүлүбүздү буруу үчүн кандай ыкмалар колдонулат? Эми каттар атайын жаратылганын түшүнгөндөн кийин, алардын кантип жаралганын түшүнүшүбүз керек. Түс жана өлчөм, жарык жана көлөкө, үн жана жымжырттык сезимдерибизге кандайча таасир этерин изилдей алабыз. Үчүнчү суроо: ар кандай адамдар бул билдирүүнү кантип чечмелей алышат? Бул жерде биз жөн гана пассивдүү маалымат алуучулар эмес экендигин билебиз. Бул суроону берүү менен биз ар кандай көз карашты изилдөө үчүн өзүбүздүн дүйнө таанымыбыздын чегинен чыгып кетүүгө аракет кылабыз жана бул процессте башка адамдарга болгон сый-урматты калыптандырабыз. Төртүнчү суроо: бул кабарда кандай көз караштар, жашоо стилдери же баалуулуктар чагылдырган, же четтетилген? Билдирүүнү куруп жатканда автор эмнени сактап, эмнени таштоону тандайт? Бул чечимдер кандайдыр бир деңгээлде автордун баалуулуктарын жана позициясын чагылдырат. Бешинчи суроо: эмне үчүн бул билдирүү жөнөтүлүп жатат? Бул жерде негизги билдирүү жөнөтүү мотивдерин изилдөө болуп саналат. Суроо медиа көңүл ачуу жана маалымат берүү гана деген ойдон тышкары. Бул 5 суроо биз менен баарлашкан маалымат каражаттарына карата критикалык ой жүгүртүүнүн зарыл негиздерин түзүүгө жардам берет. Басуу жемин ишенимдүү изилдөөлөрдөн жана акыт үйлөнүүчү маалыматты чыныгы жаңылыктардан айырмалоо керек. Бул суроолор медиа керектөөчүлөр катары биз туш болгон баардык көйгөйлөрдү чечпейт, бирок алар бизге ишенимдүү жана сабаттуу өз ара аракет бекем башталыш берет.